Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Анда эмесе кыргыз тил сабагын баштайбыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз балдар ичкертүү жана ажыратуу белгилери. Сабагыбыздын максаты тема жөнүндө түшүнүк аласыңар. Берилген тексттин негизинде көнүгүүлөрдү так жана туура аткарасыңар балдар. Булгабай, катасыз, сулуу жазуу менен бирге тыкандыкка тарбияланасыңар балдар. Кыргыз тилиндеги ичкертүү жана ажыратуу белгилери тыбышсыз тамгалар болуп саналат экен. Алар сөз ичинде өзүнчө тыбыш болуп угулбайт экен балдар. Алар медаль, коньки, съезд, подъезд жана башка сөздөр балдар. 92 көнүгүү. Аңгемени окугула түшүнгөнүңөрдү өз сөзүңөр менен айтып бергиле балдар. Почтальондун сумкасы. Коля ак көңүл, бирок абдан унутчаак бала эле. Ал ноябрь айынын бир күнүндө Харьковдогу чоң энесине кат жазып, аны жаркыраган октябрь майрамы менен куттуктады. Ал өзүнүн окуусу жөнүндө, убакытты кандай өткөрүп жаткандыгы жөнүндө, муз үстүндө коньки тепкендиги, үйрөнгөндүгү жөнүндө баяндап жазды. Кат абдан жагымдуу жазылды. Бирок Коля анын ордуна конвертке жарым барак актай кагазды салып койгондугун байкабады. Кат болсо өзү барактап отурган альбомдун ичинде калды. Конвертти чаптап бекемдеди. Адрести Харьков шаары, Жеңиш көчөсү, 12-үй, 1-подъезд, 52-батир деп жазып, почта маркасын жабыштырды. Анан ал кат почтага жеткирилди. Баягы жарым барак актай кагаз Харьковдогу чоң энесин майрамы менен куттуктоо үчүн зымырады. Мына көрдүңөрбү балдар? Силерге аңгеме түшүнүктүү болдубу? Мына ушуну түшүнгөнүңөрдү айтасыңар балдар. Сөздүк иш жүргүзө турган болсок, батир бул квартира, башкача айтканда кабат үй. Подъезд көп кабаттуу үйдүн бир бөлүгү. Марка бул конвертке чапталуучу почта кагазы экен балдар. 93 көнүгүүнү карайбыз, суроолорго жооп бергиле. Коля кандай бала экен? Ал кимге кат жазды? Катында эмне жөнүндө айтты балдар? Катты кайсы дарекке жиберди? Силер да чоң ата, чоң апаңарга кат жазасыңарбы балдар? Мына ушул суроолорго жооп бергенди унутпагыла балдар. 94 көнүгүүгө көңүл бурсак балдар, тексттен ичкертүү жана ажыратуу белгилери катышкан сөздөрү бар сүйлөмдөрдү көчүрүп жазасыңар. Ал сүйлөмдөрдүн жазылышына байкоо жүргүзгөндү дагы унутпагыла балдар. 95 көнүгүүгө көңүл бурсак, сүрөттө көргөнүңөрдү жазгыла, алар канча тамга жана канча тыбыштан куралган. Аларды катыштырып сүйлөмдөрдү түзгүлө балдар. Биринчи сүрөткө көңүл бурсак, көрүп турганыңардай бул коньки. Коньки деген сөздө балдар 6 тамга 5 тыбыш экен. Эмне үчүн 5 тыбыш дегенде балдар, ичкертүү белгиси менен ажыратуу белгиси балдар тыбыш болуп угулбайт экен, бирок тамга болуп жазылат экен. Сүйлөм түзө турган болсок, биз кышында коньки тебебиз. Карайбыз балдар. Демек 6 тамга 5 тыбыштан турат экен коньки сөзү. Кийинки сүрөттү карасак балдар, компьютер. Компьютер бул 9 тамга 9 тыбыштан турат экен. Бул жерде эмнеге ичкертүү белгиси жазылып туруп, ал тыбыш болуп жазылып калды десеңер балдар, жок, ал жазылган жок. Бул жерде ю йоттошкон тамга бар үчүн ал 2 тыбыш болуп угулат. Ошондуктан 9 тыбыш болду. Андан кийин дельфин деген сөздү ала турган болсок, бул балдар 7 тамга 6 тыбыштан турат. Кийинки сүрөттү карасак, подъезд. Бул 7 тамга 7 тыбыштан турат экен. Жакшылап карайбыз балдар, бул жерде йоттошкон е тамгасы бар экен. Андан кийин бул көрүп турган коньки, компьютер, дельфин, подъезд деген сөздөргө өзүңөр сүйлөмдөр түзүп дептериңерге жазасыңар балдар. 96 көнүгүүнү карасак, төмөнкү сөздөргө нын мүчөсүн улап жазгыла. Эмнени байкадыңар? Октябрь, ноябрь, декабрь, медаль, циркуль сөздөрүнө. Аягы ичкертүү белгиси менен бүткөн сөздөргө мүчө уланганда балдар, ичкертүү белгиси түшүп калат. Башкача айтканда, жазылбайт экен балдар. Мисалы, сентябрь, сентябрдын, лагерде болуп, ичкертүү белгилери жазылбай калат экен мүчө уланганда. Ошондо 96 көнүгүүдөгү нын мүчөсү уланганда балдар, октябрдын, ноябрдын, декабрдын, медалдын жана башка болуп жазылат экен балдар.
Үйгө тапшырма 97-көнүгү. Саламатта калгыла балдар.